бир марш 10 күндө дөй болуп калды жаандын жааганы. Бул жаандын жааганы абдан эле пайдалуу да. Жерге быйыл кышында кар азыраак түшүп, кургакчылык болуп, күздө да жаан жааган жок. Жаандын жааганын пайдалуу эле болуп атат да. Лично өзүмө жагып атат жаандын жааганы. Жок. Жагып эле атат, мал байкушка малдарыбыз эле куурап атат бизге эчтеке. Май жаан деп коебуз, үстөсү сооротуп коюп эле жыргап отурабыз. Эмне кылабыз анан? Жагып атат? Жок, жакпай атат. Жаан жаганы жакшы эле. Жерге, эмеге, малга, жанга жакшы эле да. Негизи жакты. Жерге жакшы эле болду. Бирок кичине мал салып жүйдөп кетти. Ошол жер жакпай атат. Жааган сайын мен тоолорду, талааларды эстеп коюп отурам. Чөптүн чыгышына сүйүнүп коюп, жакшы буюрса талаабыз чөп жакшы болот, рас жерге сиңип атат деген гана ойлор болуп атат да мендечи. Анткени ал шытырайт, зон көтөрөт барып, ар кайсы зончиктерди көрөт кишилер. Жаз келди, жаздай, кыш кыштай, күз күздөй болгон жакшы. Жаз деген жазда жаан жааган жакшы таасир берет. Элдин баары жаңыланып атат, суу болуп, жерге дагы көк чыгып, жакынынан жалбырактар ачылайын деп баардыгы жуунуп атат азыр ушул кезде. Жаандын суусуна бул абдан жакшы. Жердин баары көчүп баардык атмосфера аябай өзгөрүп кетти. Анан баардык адамдар ушу жаандын айынан көп ооруга чалды. Анткени баткак берет, дагы ойнобойт киши, дагы ата-энелер, эжелер ушат. Мага күн жагат. Неге күн жагат? Анткени ал ысык. Эми негизи жаан, негизи таасир ача-мучадан тийгизип атат. Мал жанга кичине кыйырыраак болуп атат. Жерге жакшы болуп атат. Жерге май жаан болуп атат бул өзү үчүн. Токчулук болот го, ушул жашынакай бир жакшы жерчилер чыгат го деп атабыз. Ушул жакшы айнайында ушул. Эми басылса экен деп эле атабыз, ушул эми болду го депчи. Мал жан чылада. Жалаң эле чыла корон бар эле чыла болуп баса албай калдык, таптакыр эле үйдөн чыгып антип албай калдык. Ошол мал жанга ошондой таасир берип атат. Анан эми кой да сууп атат, ысыгым болду. Анан үйдөн чыкмай жашап отурмай, чөп салып эле коюп эле кайра чыгып эле. Ошол. Жактын жер аткан убагында 20 күндө күн теңелди. Жер жарылып чөп чыкса, жердин баары суу чыгат деп билерден бери калган акыл сөз бар. Бул деген жаандын эң эмес бизге пайдалуу, эл журтка токтулуктун, берекеликтин жын белгисин берип атат да. Анткени азыр ушул жаан жерге аябай сыйымдуу болуп, эч жак кеткен жок. Жерде гана сыйынып атат. Бир гана анча-мынча элге ичине кыйынчылык болуп атат. Мал салга аябай ооруп. Бирок бул туруктуу. Анткени мал туут башталды, ошого төлдөп, ошого корон баары чылап болуп, ошо. Чөп чарга жакшы эле да. Кургак чыккан. Бирок бул баткага жаман болуп атат да. Жок, замандан өтүп азыр Кудайга шүгүр эле болуп калды да, элдин жашоосу. Анан эми бул жерде баян күнү un, май кымбаттапчы. Бир топ кичине эме болуп келди, бирок өзүнүн угуна түшүп калды да. Кайра шекер мисалы үчүн 100 сомго, 90-100 сомго чейин барды, кайра мына көчө кайра тиги эме боюнча элдерге түшүндүрүлгөн магазиндерибизге 70-тен 72-ден шекерлер келип калды. Ундарыбыз баардыгы эле бар азыр. Жашоодо бүт эле Кудайга шүгүр болуп атат да. Азыр адамдардын жашоосу Кудайга шүгүр, баары эле бар. Кымбатчылык болуп атат, но бар адамдарда. Жашоо жакшы. Аябай деле муктаж болуп кетти деген неме жок, категориялар жок, бирок алыскы жайыттагы, алыскы кыштоодогу малчыларга кичине кыйын болуп атат. Аларга бирок өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан жардам берилип, жолдор ачылып, продуктылар жеткирилип, чөптөр жеткирип, жардам көргөзүлүп атат ушул кезде. Бирок аябай кыйналып кеткен катмар жок элде. Андай аябай кыйналып кеткен нерсе жок да. Бул
Эми болуп турган нерсе бул. Аба ырайынын дагы көп адамга тийишкен таасири болуш керек. Аябай деле кыйналып, аябай неме болуп кеткен. Өлүм житим болуп, малдан чыгаша чыккан нерсе жүк болгон жок да. Бул эң жакшы. Элдерге деген кургактылык керек болуп атат, чөп керек болуп атат. Чөп менен камсуу кээде бар да, камсуулар. Мына мисалы той жакта азыркы аталарды чөп жеткирип болуп атат. Мен бул күнүм айдели болсом, ниеттен өлүп калган. Бул убактылуу неме, чыдайт, эл чыдайт, бирок бул жаам бизге керек болду. Бул канча жылдан бери мен билген бир 4-5 жылдан бери, 5-6 жылдан бери мындай жаам болмок. Быйыл буюрса ташка да чөп. Азыр продукттун баары эле кымбаттап атат. Бекем киреше болсо эле ошого керек го деп эле ойлоп калдым. Тамак ашты эле болуп калат, бирок чөптөн менен атсак коелди. Кымбатыраак сатып алып атышат, бизде болсо баары эле бар.